Статистикалык маалыматка ылайык, Кыргызстанда дыйкандардын 0,2% гана эгин экчү жердин кыртышын лабораторияга текшертет. Ал эми көпчүлүгү жердин абалын жакшы билбей туруп, эгин эгип, ага өз алдынча жер семирткичтерди колдоноору аныкталды. Акыркы мезгилде Кыргызстанда өндүрүлгөн жашылча жер жемиштер ЭАЭптин талаптарына жооп бербей, чыгырда кайтарылганы да ушул өз билемдиктин кесепети болушу мүмкүн. Мындай учурда дыйкан өндүргөн жемиште органикалык же минералдык жер семирткичтерди туура эмес колдонуп алуусу байкалат. Биз алдыда өзүбүз өндүрүп жаткан мөмө жемиштерди кантип туура жетиштирүү керек, эң оңой жолун айтып беребиз. Эгерде жердин составында азот көбөйүп кетсе эмне болот? Өсүмдүк өтө эле чоңоюп кетет. Өсүмдүктүн составында адамдын ден соолугуна терс таасир этүүчү нитраттар көбөйөт. Мындай учур көбүнесе дарбыз, коон, помидор жана бадыраңда кездешет. Өсүмдүктүн сабагы чоңойот, гүлдөө процесси кечеңдейт, түшүм сапаты төмөндөп, аны жыйноо да кечеңдейт. Жугуштуу ооруларды тез кабыл алат жана таасирленүүсү да күчөйт. Азот жетишсиздиги да өсүмдүктү терс таасир этет. Мисалы, өсүмдүк жалбырагынын түсү өзгөрөт, өсүү процесси начарлайт жана түшүмү азаят. Фосфор көбөйүп кетсе эмне болот? Өсүмдүктүн жалбырагында тактар пайда болуп, жалбырактар түшөт. Өсүмдүк тез карып, сууга болгон муктаждыгы көбөйөт. Фосфордун жетишсиздиги өсүмдүктүн тамыр системасынын өөрчүүсүн кечеңдетет. Түшүмдүн жетилүүсү да басаңдайт. Ал эми калий көбөйүп кетсечи? Калийдин көбөйүүсү өсүмдүктүн өсүү жана өөрчүү процесси начарлатат. Ошол эле учурда сууга чыдамкайлыгы жана узак убакытка сактоого болбой калат. Ал эми калий азайып кетсе, өсүмдүктүн сабагы соолуп, жалбырактары менен кошо куурап калат. Жердеги минералдык жер семирткичтердин көбөйүп же азайып кетүүсүн так лабораториялык жол менен гана аныктаса болот. Бул үчүн Байдыйкан айыл чарбаны колдоо борбору Кара Сууда агро лабораториясын ачкан. Ал жерде топурактын составындагы органикалык заттарды фосфор, калий, кальций, pH кислоталуулугун, нитраттарды аныктап, тажрыйбалуу агрономдор акысыз кеңештерин беришет. Лабораторияда заманбап үлгүдөгү жаңы жабдуулар бар. Тез жана так маалымат бере алат. Андыктан жазгы талаа жумушуңузду баштаардан мурда үлүш жериңиздин абалын аныктап алууну унутпаңыз.